Мында азыркы мезгилдечи бүт эле башка азгы материалдан жасап синтетикалык. Илгеркиче мындай октолор жок калды да. Анан буну көрсөтмө кылып атайын ушундай октобочу бул үлгү катары боз үйгө. Анткени боз үйгө киргенде сол жакта эркектин эмеспи, ыптасы. Анан азыр биз карасак желдик жасаган киши жок калыптыр. Желдик да жок. Terdik üstüne jeldik koyat. Анын үстүнө эр коет. Анан момундай баягы куйма ооздуктар анан мындай тиги өрмө жүгөн да жок. Ким өрдү буну? Муну жетегүздө бир жигит. Бая социалда эмес, урук э? Жок, жетегүздө. Ошол кыйын орчу эле. Ошол калыптыр да, анан эме азыр жаштардан калыптыр да. Бир 40тан өткөн 45теги бала жигит. Анан мындай кылып анан муну токубай эле мен ошо илгеркиче мен өзүм биз бала кезде көргөн нерсени эметип койдум. Бүт баары өрмө да. Көмөлдүрүк да өрмө. Суйнерди эмес, эмне рабочий сыяктуу. Бул суйнерни эле кылып койдум. Баа боз үйдүн ичинечи. Азыр эме кылсам эме жыттанып калат да, ат жыттанып, тер жыттанып калат. Аны суйнер кылып койдум да. Анан бул жерде бул жерде мен толук немесем, бул жерде жаа турат да. Могуну мени өзүм энем тиккен неме экен таап алдым. Мен раматылык энем муну 78-79 жылдары тиккен. Ышкын түпкө э? Ышкын түпкө эме кылыпчы. Анан азыркылар барктабайт да, анан муну реставрациясын алып алдым. Могуну сизге бирди берген, муну мен баягы тайгандар менен иштеткен эмелер да. Түркүлөр. Анан 2 уулум, 2 кызым бар да. Анан да бир карышкырды илишим керек да. Салт боюнча. Ошондой эмес. Анан эме да, анын илгени мындай экен да байке. Турмуш кура элек 2 уулум бар, турмуш кура элек 2 кызым бар деген кеп. Эме кудалашсаңар болот дегенчи. Анан урган кезде алып коет. Алып коет. Ошондо кыз түлкү. Түлкү, э? Уул карышкыр. Уулдар карышкыр. Үйлөнгөн кезде карышкан терисин эмне кылат анан? Билбейт Белекке берет. Билбейт экенбиз. Илгери ушундай неме болчу экен да. Анан азыр бизде мындай эле жөнөкөй эле эмелер жок калды. Гөлдөр жасалбаган, китайский. Анан мындай эрлерди мен атайын жанагы мындай арабтар эметип атпайбы, мында жаздык коюп коет калмыкчы, ээр жазданып деп. Ошо эрлерден коюп койгондон да баягы эме болуш үчүнчү, колорит. Улуттук колорит болуш үчүн. Идея ушундай. Азыр кыргыздын оокаттарынын баары жок калбадыбы? Ошондой кылып. Анан сол жакта болсо баягы бул ичик. Ичикте унутулуп калган. Бул ичик аябай жылуу болот да. Ичиге сага жарашат. Аябай муну жылуу да, мында көрсөтмө эмес, муну күнүмдүк турмуш. Бул жерге жатып алсам деле, бүкүлү жатып эле жамынып алсам деле аябай жылуу да. Канча карышкырдын терисинен жасалган? Бул негизин 5 карышкыр кетет экен. Бул мен ошол бергенде эжеме тиктиргем, анан бул көрдүң 2 карышкырды эмесин кетирип салыптыр да, негизин 1 эле карышкыр кетет экен. 5 карышкыр бердим, анан бул болсо кайненемдин эмеси, жанагы сигейка, сиз көрүп калдыңызбы? Ошол киши берген да, артына ушундай кыл деп. Ал кишинин көзү түрүсүндө ошол эметкен. Идея кылган да. Анан аркасында муздак болуп калат, иттин териси, карышкырдын териси сигейка кылыш керек депчи. Отурганда муздак дубалга же жерге жатканда сигейка аябай жылуу болот экен да, карышкырдыкынан дагы. Анан бул жерде кызык эле немелер бар. Могуну 60-жылы Чекибайдын кемпиричи, Чекибай иштеп калбады колхоздочу. Экономистпи? Экономист. Ошо кишинин кемпири ат башыдан келгенде эме болуп келиптир, чыгдан. Сепке 60-жылы. Анан мен жакшы ургачы экенмин, ушунча кармап жүрдүм. Анан мунун деле баркым билген кишилер жок азыр. Ал деп анан барып ошо бир аз рахматын айтып эме кылган. Бул чыгдан да. Анан азыр куржундар деле бар, сокмо куржундар көп жок болуп калды. Бул деле жок болду да.
Ушинтип баягы четинен Таа куржунда көрүп калдык. Сокмонун биринчи көрүшүм. ушу бул эме да таар эле да токмо. Ушу менен согушпады беле. Ушундай эме таар сокмодок го ушундай. Бизде ушундай куржундар бар болчу мурун. Анын баары жоголду. Анан бул эми байке турист үчүн эмес, кыргыздын тарбиялашын өзүнө керек болуп калды. Бул баягы конок үй да. Киши келгенде ушуларда сүйлөшүп ушул жерде баарлашып бул конок үй. Бирок ошол конок үйдү эми быйыл коронавирус болгондо эчтеке таштап койдум, эчтеке ачылбай эле жатат да. Анан эмки жылдары кайра оборудовать этип, бүтүп, сабалардын баарын заказ бердим. Анан баягы илгерки салттар менен бул бакан деп коет да. Кыргыздын эмеси да. Вешалкасы. Жок. Вешалкасы да холодильникте бар, бир неменин баарын илет да, мунун баарынчы. Алабакан. Анан бул этте илген чыгысы көп изношениясы болгондо бир немелер баштык саштык унсундун баарын ошо балаканга илип, анан кыргыздын өзүнө жыттасаңар эменин кадимки эле бул эме да, куюлуп жүргөн эле неме. Кымыз куюлуп жүргөн. Кымыз куюлуп жүргөн рабочий эме да. Ооба, рабочий. Рабочий эле неме. Саламат муну менен көп эле ташычы. Анан мен ушу көп изучать эттим. Анан кыргыздын немелери аябай көп болот экен да. Ар бир немеге илине берсе болот да, кармайт жакшы. Эменин керегенин баштарына. Вешалка. Вешалка да мондай кыдырып бүтүлсө болот экен да. Анан бул жерде бүркүт туруш керек. Булар баягы жөнүнөн кийинки эме да. Современный болуп калды да. Анан оборудовать этелек, мына сиз звонить эткенде эле эме кылып калбадымбы? Баягы көл нерсе бар айтсам, бул жерде бул жанагы баягы тердиктер, чоң тердиктер. Сиз көрүп калдыңыз да, анан азыр кыска болуп эле куржун асынсам тердиги жигет. Бул деген жазданып жатканга дагы алдынан эме болуп чоң алчы тердиктер чоң болчу да. Ооба. Анан азыр Шымдарга тердебейт. Куржун тердебейт. Ооба. Куржунга жукпайт экен. Же болбосо мен азыр асынып, куржун асынып жүрөм, илгеркидей болуп. Кече барып келсем, тер сиңип калды ички кийимге чейин. Саңырсып, анан мен ошондо ойлодум, мындай эмелер болуш керек турбайбы, тердик чоң болуш керек экен депчи. Ошондой азыр. Сундук болсо тоже улуттук. Илгерки деп ошо аракет кылып атабыз азыр восстановить этип. Бул өзүнчө эми, бул деле конок үйдө гана кыргызча оборудовать эткен эме болот да. Бул топоздун талпагы муну. Жакшы иштеп түрүптөрүнө Дабырын иштетип атабыз. Эми бул канаттардын бүркүттүн канатын ушинтип керегеге ар бир бүркүт эме болгондо илип койчу экен, жыйнапчы. Туш-тушка таштабайт да, бүркүт түлүп атканда. Бул молоташ жанагы темин баскан. Мунун баарын эме кылайын деп атам, байке атты жазап, ошону мында коюп, мында түшүндүрүш кыйын экен. Муну открытый эле бир эмеде көрдүм телевидениедан. Орустар жазап турат, өзүнүн эски айыл чарба. Мына сыртка элечи. Атты кадимкидей жазап, кандай чегилип, мындай эле ат менен статуэткасынчы. Жатуу секциясын иштетем буюрса. Ошону даярдап атабыз да бияка. Мектеп, жатуу мектеби. Анан ат үстүндө жанагы шамдагайлык үйрөнүү. Жигитовка деп коет го. Менин артыкчылыгым эмне болуп атат? Бул жерде жанагы окту 1-2-3 дегенди атууда. Тез атуунун ыкмасы да. Ошонусу менен күндө машина анан 1-2 күн атпай калсаң кайра сезим жоголуп кетет. Шамдагайлыкта жоголуп колго таша баштайт. Боор эмне жа? Венгерский. Жок, бул эменики. Украина. Ошо окуучуларда, основной окуучуларда мен кичине пример эле болуп коем да.
o жерге жет ата жазылат да, мен жет атамды жазам. Анан жетинчи атасы жете, анан бута, тиги кубары, чоң ата болуп ушундай кетилет. Анан ата уланып кете берет да. Алмазбек, анан Эмир, Эргул, андан өзүнүн балдарын жазып. Боучу. Ар кайсы жерден, мисалы талаада жүрсөм деле өңөрө келем. Таштар, бул Сатурн таштар. Өзгөчө экен, чынында. Бардыгынын полосасы бар. Анан бул жана жер каймакта аткандагы таш окшойт. Булкулдап. Бу ташты жердин астынан алып чыгып эле, бу таштын баары жердин астынан чыккан таштар. Анан жанагы кыргыздын эмесинде неметет турбайбы? Таш жата берет экен, мени бир козгогон киши болсо депчи. Аны козгоп атканда сөзсүз желание чыгарат экен. Бул байке көрдүңүзбү? Эме? Тиги царицага аял кишиге колдонулган. Мурут жок, кичке. Анан бул эме? Жанагы тиги бөрк. Бөрк. Бул бир кыйын аялга коюлган да. Тибеттен алып келген таштар бар да. Коюп таш ала келем. Тиги Нарындын, Долонунан, ашынан, биздин Тоңдун ашысынан чыгса барсам эле таш алып кетем да. Анан жана баягы Самташтын таштары да бар бул жерде. Булар байке жердин астынан чыккан таштар, түртүрүп атып. Анан атайын кран менен алып келип жерге койдуруп. Кыргыз бирикпеген эл турбайбы? Тетигине улам сонун үйүп келсе менен урап кетет. Кары үйүп келсе менен урап кетет, кыркыруу кыргызчы. Ушундай маселе болуп калып. Күлүп атам, кыргыздар ынтымакка келбейт деп. Кыркырууну бириктире албайт.